рабочий адам, айлық иштеген адам. Түшүндүрүп берем. Камераны түшүндүрүп берем. Жок, камера эмес, мен мындай сүйлөп бериңиз да. Акча мал бере албайм, эртең саат 8 келиңиздер, а? Болгондо акчасын алабызбы? Силер акыйкат жакында тартыңыздар да, туруңуздар, мени тартып көрүңүздөр. Себеби бул домдорго салынган нерсе да. Булактардын айтып аткандай кирген чыккан акча төлөнүп жатат деген бул жалган маалымат. Грабеж сред белого дня деп коет да. Бир саатына 30 сом. Бул Ош шаарындагы жайгашкан ушул Аскар Шакиров көчөсүндөгү Нурзаман сода борборунун алдындагы унаа токтотуучу жайларга коюлган баа. Алгач 50 сом коюп, андан кийин элдердин бир канча наразычылыгынан кийин кайра 30 сомго түшүрүп алышкан. Негизи сода түйүндөрүнүн алдында унаа токтотуучу жайларга акы алган туурабы? Эгерде акча алса, аларга кандай шарттар түзүп берүү керек? Мына ушул суроолорго алдыңкы мүнөттөрдө жооп издеп мен Кылым Сурапбаева айтып берем. А сиз болсо оюңузду комментарийге калтырыңыз. Нурзаман сода түйүнү 2023 жылдын 27 декабрынан тартып сода борборуна келип токтогон унааларга сааттык төлөм киргизе алган. Башында 1 саатына 50 сом, андан кийин кардарлардын каршылыгынан улам 30 сомго түшүрүп койгон. Учурда 1 сааттан 1 мүнөт өтсө да 30 сом акы алышууда. Мындай кадамга кардарлар нааразы. Бул жерде башка жителдер коюп атабы башка ушундай да. Өзү негизи ар бир торговый эменики бекер болуш керек да. Бекер. Бул жерде муналардын станкасы болуш керек, мыйзам боюнча эми негиз алгандачы. А мына торговый центрдики өзүнүн месясы бекер болуш керек. Эми адамдар шудан да акча жасап атыптыр да. Не кылабыз эми? Ошол тук эмес да. Биз глобус деп келебиз да. Анан глобуска келип станка кылып алып, анан 30 сом коюп алган. Мурда бесплатный болчу. Эми азыр айласы төлөп атабыз, эми себеби жолго кое албайбыз да. Ошону жөн койсо деле болмок. Туура эмес да, эми берге эл сода кылганы келет да, берге машина койгону келбейт, негизи эми баякка чыгып балдар ойнотушат. Анан кийин ойноткон адам сөзү жок дегенде 2 саат 3 саат ойнойт да. Эмелер болсо продукт кылган адам эми кирип эле бир жарым сааттын ичинде чыгып кете албайт да. Киргенден кийин ар нерсени ценасын карайт. Өзүнө караштуу мындай бир нерселердин баасын карап, изилдеп, анан бул жакса, бул жакпай калыш ушундай да. Эми терип жүрүп жок дегенде 1 сааттан ашык турат да. Эми менин оюм туура эмес да буга. Колдойсузбу? Ооба. Себебин айтып өтсөңүз болобу? Потому что элге деле жакшы да негизичи парковка негизи платный болуш керек, бардык жерде эле. Россияда деле ошондой. Мен Россияда эле водитель болуп жүрдүм, ошондой эле. Колдойсузбу? Нурзаман сода борборунун айланасына автоматташтырылган камералар орнотулган. Ал ар бир кирип чыккан унаа электрондук камеранын каттоосуна алынып, анын убакыт мерчеми көрсөтүлөт. Бул шартта кардарлар унаасын токтотуп 1 саатка чейин турган болсо, анда акы алынбайт. Эгерде 1 сааттан 1 мүнөт өтүп кетсе, төлөм жүргүзүлөт. Ал эми 3 же 4 саат туруп калган болсо, анда ар бир саатына 30 сомдон алынат. Автоунаа токтотуш жайына жакынкы жайгашкан үйлөрдүн жана ишканалардын кызматкерлеринин автоунаалары эртең менен келетен токтотуп коюп, кечинде минип кетишет. Ушул нерсени жоюш үчүн андан тышкары жанагындай жумалап, айлап коюп кеткендер аябай көйүп кетти. Ушул биздин сода борборунун автоунаа коюучу жайына аябай терс таасир этти. Тартип бузуулар аябай көйүп кетти. Ушул тартип бузууларды жоюш үчүн биз ушул кадамга келдик. Биз шаарыбыздын, Бишкек шаарынын сода борборлорунун базарларын анализдеп чыгып, ушундай тартип системага киргизгенге туура келди. Жер жеке менчик болгон менен ал жерди элди тейлөөчү борбор катары мыйзам боюнча иш алып баруусу керектиги айтылат. Бул жагдайда кардарлардын кызыкчылыгын эске алганда бул кадам туура эмес. Бирок жеке менчик жерге кандай талаптарды киргизүү жер ээсинин ыктыярында. Деген менен ишкер алгач бааны антимонополиялык мекемеси менен келишип алышы керек эле. Азыр көптөгөн кафелерге дагы башка мекеме ишканаларга коюп атпайбы талаптар коюлуп атат. Сөзсүз түрдө парковка каралыш керек. Алар болсо мыйзамда белгиленген тартипте канчалык экендигин аянтын архитектурадан аныкташ керек. Ошол аянтын алар сөзсүз түрдө акыс коюш керек да. Ал эми баягы мыйзам тарабынан аныкталган өлчөмдүн акчасыны өздөрү каалагандай бирок баасыны өздөрү каалагандай эмес. Бул учурда дагы мыйзамда жол берилген антимонопольный комитет тарабынан макулдашылып, андан кийин гана коюлуш керек да. Аталган сода түйүндө 220 унаага ылайык орун бар. Ал эми майыптыгы бар жарандар үчүн 3 унаа токтотуучу жай каралыптыр. Сода мекемесинин бул аракетине жергиликтүү бийлик, тагыраагы Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгы киреше албастыгын айтып чектелди. Кылым Сурапбаева, Адилет Нышанбаев, Тмедиа, Ош шаары.